Индия, Кытай, Жаңы Зеландия жана башка ондогон өлкөлөр тууралуу сиз жок дегенде бир жолу уксаңыз керек. Алардын ар биринин өзүнүн кайталангыс тарыхы, маданияты, улуттук өзгөчөлүктөрү бар. Бирок бул өлкөлөр жөнүндө кээ бир фактылар анча белгилүү эмес. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө анча белгилүү эмес, бирок кызыктуу 10 факты тууралуу айтып беребиз. Америка Кошмо Штаттары темир тор артында эң көп адам отурган өлкө. 2,2 миллион Кошмо Штаттарынын жараны абакта отурат. Муну менен АКШнын абак жайларында жер жүзүндөгү адамдардын 5% жатат жана дүйнө жүзүндөгү камактагы адамдардын 25%-ын түзөт. Экинчи орунда 1,5 миллион адам менен Кытай. Россияда 870 миң киши абакта кармап, рейтингде 3-чү катарда турат. Убакыт алкактарынын максималдуу санын камтыган өлкө Франция. Эгерде Франциянын бардык аймактарын, анын ичинде чет өлкөлөрдү эске алсак, анда бул өлкө 12 убакыт алкагында жайгашкан. АКШ 11, Россия 9 убакыт алкагында турат. Дүйнөдөгү эң тынчы жок өлкө Сомали. Global Peace Index'тин маалыматында дүйнөдөгү согушчан мамлекеттердин арасында Сомали Иракты артка калтырды. Ал ар дайым коңшу өлкөлөргө кол салып турат. Сомалиликтер дайыма согуштук абалда болгон себеби өлкөдө тынбай революциялардын болуп туруусу. Мунун баары өлкөнүн эң жакыр абалда болуп, эли кедейчиликтин чегинде жашаганынан улам. Папуа Жаңы Гвинея эң көп тилде сүйлөгөн мамлекет. Бул штатта расмий тил англис тили болгонуна карабастан, калктын 1-2% гана иш жүзүндө англисче сүйлөйт. Дүйнөдөгү эң көп лингвистикалык көп түрдүүлүккө ээ мамлекет катары бул жерде 820 тилде сүйлөшөт. Бул дүйнөдөгү жалпы тилдин 12%-ын түзөт. Жаратылышы кооз, Тынч океандын жээгинде жайгашкандыктан толкун катуу болот. Серфинг үчүн эң мыкты жай. Заманбап дүйнөдө Папуа Жаңы Гвинеянын айрым уруулары дагы деле таш доорундагыдай шартта, байыркы каада салттары менен жашайт. Монако Нью-Йорктун улуттук паркынан кичирээк өлкө. Ошол эле маалда калкы эң көп мамлекет. 39 миңге жакын калкы бар Монако княздыгы Франция менен байланышкан карлик мамлекет. Европанын түштүгүндө Лигур деңизинин жээгинде жайгашкан. Кургактыкта Франция менен чектешет. Бул дүйнөдөгү эң кичинекей жана калкы көп өлкөлөрдүн бири. Өлкөдө кылмыштуулук жок, себеби калкынын полициясы көп. Жумушсуздар таптакыр жок. Дүйнөдөгү эң бай өлкө. Өлкө бюджети туризм жана казинонун эсебинен толукталат. Өлкө жарандары казиного кирүүгө жана ойноосуна мыйзам менен тыюу салынган. Мальта калкынын көбү чет өлкөлөрдө жашаган мамлекет. Төрөлүүнүн көбөйүшү менен коштолгон бир нече экономикалык кризистен кийин Мальта эмиграциянын бир нече толкундарын башынан өткөргөн. Бул анын жарандарынын көбү өзүнө караганда Мальтанын сыртында жашашына алып келген. Европа, Азия жана Африканын деңиз жолунун борборунда жайгашкан өлкөнүн калкынын саны 1,5 миллиондон ашат. Бул өлкөдө калкынын саны көп мамлекетке кирет. Индия эң ар түрдүү өлкө. Бул өлкө уникалдуу, кайталангыс жана дээрлик бардык багыттар боюнча ар түрдүү. Маданий, экономикалык, климаттык, расалык, лингвистикалык, этникалык жана диний көп түрдүүлүк боюнча Индия дүйнөдө экинчи орунда турат. Калкынын саны бүгүнкү күндө 1 миллиард 381 миллиондон ашып, дүйнөдө Кытайдан кийин экинчи орунда, ал эми аянтынын чоңдугу боюнча 7-чи катарда. Эң байыркы тарыхка жана маданиятка ээ. Өлкөдөгү 31 курулуш ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилген. Алардын бири Тадж Махал, ак мрамордон салынган сүйүүнүн эстелиги, эң кымбат курулуштардын бири. Математика илимдеринин базасынын көбү Индияда жашаган окумуштуулардын аракетинен улам дүйнөгө тараган. Шахматтын мекени да Индия. Египет эң байыркы мамлекет. Бул көбүнчө суверендүү мамлекеттин аныктамасынан көз каранды. Бирок эгерде биз суверенитетти биринчи алган өлкө жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда дүйнөдө биринчи болуп династиянын пайда болушунун натыйжасында муну жасаган Египет болмокчу.
Байыркы Кудайлар жана пирамидалардын өлкөсү биздин заманга чейинки 3100-жылдыкта көз карандысыздыкка ээ болгон. Египет трансконтиненталдык мамлекет, Түндүк Африка менен Азиядагы Сынай жарым аралында жайгашкан. Өлкөнүн 96% аянтын чөл ээлейт, 4%нан легендарлуу Нил дарыясы өтөт. Египет байыркы цивилизациянын борбору, чоң тарыхка жана маданиятка, архитектурага ээ мамлекет. Ал тарыхында бир канча доорду башынан өткөргөн. Гуам аймагы маржандан жасалган жолдор менен белгилүү. Өзгөчө аймак АКШнын курамына кирбейт, бирок Кошмо Штаттарынын башкаруусунда. Аянты 544 квадрат чакырым. Бул өлкөдө табигый кум жок, бирок маржандын көлөмү көп болгондуктан бул арал өлкөсү жолдорду чет өлкөдөн кум импорттоонун ордуна маржан менен мунайдын аралашмасын колдонуу менен курат. Бул албетте кымбат, бирок кумду сырттан ташып келүүдөн арзан. Аймакта транспорт аз, пляжда эң таза деп эсептелет. Гуам эли Гуам деп аталат жана алар тубаса Американын жарандары. Ашыкча салмактагы адамдардын эң көп саны жашаган Науру республикасы. Чакан арал мамлекетинде жашоочулардын 95% ашыкча салмактагы адамдар. Муну менен бул мамлекет жер жүзүндөгү эң семиз өлкө. Семирүү эпидемиясынын жайылышы биринчи кезекте тез татым экспортунун дүйнөлүк популярдуулугуна байланыштуу. 20-кылымда фосфаттуу экспорттоо жашоо деңгээлинин кескин жогорулашына алып келген. Өлкөнүн аянты болгону 23,3 квадрат чакырым, 11359 адам жашайт. Тынч океандын батыш тарабында жайгашкан эң кичинекей мамлекет. 1968 Улуу Британия, Жаңы Зеландия жана Австралиядан көз карандысызга жеткен. Расмий түрдө баш калаасы жок. Таза суу тартыштыгынан улам жаанда эл күнүмдүк тиричилик үчүн сууну чогултушат. Австралиядан кеме менен ичүүчү суу алып келинет.